мына жайында региондорду кыдырып шайлоочулар менен жолугуп Сокулук районунун эң алыскы 1,5 километр 1,5 жолдогу 1,5 саат жолдогу айылдарды кыдырып Жаңы Пахта менен Жаңы Жер айыл өкмөтүнө бардык да. Эми ушу шаардан 1 саат алыс деп койгону менен жолдордун сапатын көрсөңүздөр. Ушул жерде жарым жыл мурда министр транспортко кайрылдым элем. Капиталдык салымдарга 3 жылдан бери кошом деп коюп алдап келе жатасыз. Улуу трибунада микрофонго жолдор асфальтталды, бүт жасалды деп айтканы менен даже ямочный ремонт жасалбаптыр. Мына өзүм барып көрүп келдим да. Ал жерде бир топ окуучулары элдин саны көбөйгөнү менен ички миграциянын натыйжасында 10 миңдик айыл өкмөттөр азыр 20 миңдик калк болуп калыптыр. Мектептерге бара турган жолдорун көрсөңүздөр бүт таптакыр эле баткак жол менен биздин окуучуларыбыз мектепке ошол жолдорду каттайт экен. Анысына маршруткалар жалдайлы десеп, маршруткалар жолуңар начар барбайбыз деп жатыптыр. Болгону жаңы жерде 3 километр жолду ремонттоп, Жаңы Пахтада 9 километр жолуна ремонтко ошо бюджетке киргизип бериңиздер деп бир топ жылдан бери кайрылып жатабыз. Минтранстын ортобузда уже мындай достордун ортосуна переписка болуп калды да. Эртең киргизебиз, бирсү киргиздиребиз, эмки жылы киргизебиз деп, мына мен 3 жыл парламентте отурам, 3 жылдан бери эмки жылга улам эле токтотуп коюп атышат да. Эки айыл өкмөттүн мектеп окуучулары Жаңы Пахтадагы жалгыз больницасына Камышановка, Нижний Чуйск, Жаңы Пахта, Жаңы Жер айыл өкмөттөрдүн ошо тургундары катташат экен. Жолдордун начардыгынан эл деген ошол айыл өкмөткө барбай Бишкек шаарына чейин барышат экен да. Эми бул болбогон нерсе да. Ашырбек Мойдунович, уксаңыздар, чоң сураныч. Ушу Минтранска дагы бир эскертип, ушул эки айыл өкмөттүн Жаңы Жердеги 3 километр, Жаңы Пахтадагы 9 километрди эмки жылга капиталдык салымдарга кошуп бериңиздер. Эл абдан куурап жатат. Эми тургундарды барсаңыздар, ушу премьер-министр аяка барбайт экен, министр транспортта да барбайт экен, ДУСу кичине акча бөлүп койсо, эптеп ямочный ремонт кылып коюшат экен да. Эл абдан нааразы болуп атат. 6 ай мурда ушул жердин отуруп алып туруп, асфальт алып бергишкен, жасалды деп мени алдап атат да. Мына жайында барып келсем, эчтеке жасалбаптыр. Анан ызы-чуу көтөрсөк, парламенттен жаман көрүшөт министрлер. Жөндөн жөн эле бизди уруша бересиңер деп. Чоң сураныч, киргизип коюңуздар эмки жылга. Андан тышкары билесиздер, Бишкек Карабалта жолу боюнча айтып кетет элем да. Жайында бир күндө бир жолу ошоко барып жат. Жумушчулары көрүнбөйт. Миллиондогон каражат бөлүнөт, жумушчулары күндүз иштейби, иштебейби. Жол тим эле тыгылып пробка, эртең менен пробка.